Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Адаттай 10 май 2020 жылга статистикалык маалыматка токтоло кетели. Бир сутка ичинде 17 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды бүгүнкү күндө. Бишкек шаарынан 7, Нарын областынан 4, Ош шаарынан 5, Жалал Абад областынан бейтап лабораториялык тастыктоолордун жыйынтыгы менен ооруканадан чыгарылды. Жалпысы 675 бейтап айыгып бүгүнкү күндө сакайып ооруканадан чыгарылышты. Ошол эле учурда 20 жылдын 10 майына карата республика боюнча жаңы лабораториялык тастыкталган COVID-19 инфекциясынын 16 учуру катталып отурат. Бишкек шаарында 2 учур, Жалал Абад областында 5, Чүй областында 1 учур, Ош областында 3, Баткен областында 4 учур жана Нарын областында 1 учур катталып атат. Бүгүнкү күндө мындан тышкары ушул Соль-Илецк шаарынан келген жарандарыбыз обсервацияда туруп атат. Бүгүнкү күндө 542 жаран, ошонун арасынан дагы 55 жарандан ушу COVID-19 инфекциясы лабораториялык жол менен тастыкталып, бүгүнкү күндө дарылоого алынды. Жалпы буларды кошкондо Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны бүгүн 1002 учурга жетти. Мунун ичинде Жалал Абад областында 144, Ош областында 178, Ош шаарында 113, Чүй областында 86, Бишкек шаарында 266, Баткен областында 23, Нарын областында 127, Ысык областында 10 жана айтып кеткендей Семетей обсервациясынан 55 учуру. Дагы айта турган нерсе болду, ушу Соль-Илецк шаарынан келип обсервацияга алынып, ушул 542 адамыбыз көзөмөлдө туруп атат. Булар Соль-Илецк шаарынан ушу Бишкекке жеткиче бир 4 күндүн убактысында деген ушу жетип келишкен. Бүгүнкү күндө ошо жолдо аябай тыгыз контакт болуп, мына жана автобус унаасынын ичинде дагы ушул бир топ убакыт жабык пространствода келишкен. Ушу мына бирин-экин жугузуп алгандардын арасынан ушу жолдо карата келип жугуп, ушу 55 биздин ошо келген жараныбыздын ичинен ушул дарт табылып турган кези. Мына демек бул өтө жанакындай вирустун жуга турган потенциалы дагы бийик деп дагы кайталап кетким келет. Ошондуктан жанагы бизде дагы болуп аткан ушул тез убакытта кыска мөөнөттө көп адамдардын чогулуп кандайдыр бир иш чара өткөзгөндөрү дагы өтө опурталдуу деп айткым келет. Мына буга дагы подтверждение ушу Чаткалда болгон жанакындай өлү кой аземине баргандар көп санда барып, ошол жерде баягы узатууга катыша коюп, мына жугузуп алып, ошол жерде чакан жанакындай вспышкалар калып кетип атат. Бул дагы бир коомдук транспортко да байланыштуу болуп атат. Мына айтылганда ошол коомдук транспорттагы ошо опурталдуу болгонун мына могуреки учурларда тастыктап атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо жанакындай катуу шарттарды талап кылып, анан деген иштетүүгө да биз аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө азыр такси эле жүрүп аткан учуру, аларга да катуу тартип коюлуп, ошол жанакындай бирден экиден эле киши салып жүргөнгө мүмкүнчүлүк берилген. Бир сутканын ичинде коронавирус жуктуруп алганда медициналык кызматкерлердин саны 1-ди түздү. Жалпысынан 232 учур катталып, 176 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгып, жумуштарына келип аткан учуру. Жалпы катталган учурлардын ичинен 503 аял киши болду, 444 эркек. Жаңы катталган учурда 4 аял, 12 эркек болуп атат. Соль-Илецктен келгендердин арасынан 55 ооруканага жаткызылып, анын арасынан 40 эркек, аял кишилер 15 деп түздү. Бүгүнкү күнү стационарларда ошол 260 саны туруп атат, жана жанакы 55
Солилецкке кошулуп атат. Оор абалда 9 калды, 4 азырынча жандандыруу бөлүмдөрүндө туруп атат. Орточо оор абалда 77 турду, канааттандыралык абалы менен 174, чыгарылганы 675, каза болгондор 12 боюнча туруп атат. Бир сутка ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны лабораториялык тастыктоолор 1488 болду. Мындан тышкары лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жарандардын саны 4313. Бүгүнкү күнү үй карантиндеринде шартында кармалып медициналык көзөмөлдө туруп атат. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын саны жалпысы 1205 түздү. Ошол эле ушул жерде обсервацияга алынган адамдар тууралуу да айтсак, мына атайын атартып, жол артып, канча жерден бери ушул жерге алып келип алган мына 542 жараныбыз Семетей обсерваторуна жаткызылган, бул аэропорттун жанындагы обсерваторда. Ошол эле учурда биз коюп аткан талаптарга деген ошо баш ийбей, ошол биз коюлган тартипти сактабастан, жанакындай бизден шарттарды бузуп, ошол жерде обсервациянын тартиптерин бузуп аткандыктары өтө кейиштүү болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол жерден келип жаман сөздөрдү айтканга чейин барып, бизди медиктерге дагы жөөлөп, түртүп, ошол жерден мындай туура эмес жактары дагы катталып, мына түнкүсүн ошо бизде деген ошо милиция кызматкерлерин да ошол жерге тартканга мажбур болуп атабыз. Ошончо алып келип, ошончо аракет кылып, канчадан миллиондогон акчаларды кетирип ушул жерге жеткизип келген жарандарыбыздын дагы ошо кичине тартипке баш ийбей койгондугун дагы биз могу жерден айта кетишим керек болду. Бүгүнкү күнү ошол жерде дагы мына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү кезде жанакындай ошол жерде турган абалды көзөмөлгө алып кармап атабыз. Бирок жанакы ушунча алып келип, ушунча келип аракет кылып аткандайын мындай туура түшүнүү менен аракет кылса болмок. Анткени эң эле аярлуу биздин калкыбызга, биздин ата эне, биздин кары картаңдарыбызга деген өтө коркунучтуу дарт болгон үчүн биз ошондой жанакындай обсервацияга алып, карантинге алып, атайын ушу шартты түзүп атканыбызды мындай туура эмес кабыл алгандар да болуп атат. Бул эң өкүнүчтүүсү ошол. Бүгүнкү күнү деген мына ушу жалпы элибиз дагы ошо тааныган, билгендер дагы ошону бир көңүлгө алып койсо, байланышка чыга турган болсо, ошо тартипти сактап, ошо көнсөк жалпы порядокторго. Мындан тышкары деген ушундай жанакындай эпидемиологиялык күчөп кетишине алып келип, жанакындай шарт түзүлүп калбасын деген мааниде биз бул Солилецк шаарынан келген биздин жарандарды кошумча убакыттагы ошо медициналык көзөмөл, тыкыр көзөмөлдө болуп, кайрадан дагы бир ирет лабораториялык тастыктоо менен, ошонун жыйынтыктары менен анан кийинки үй карантиндерине өткөрүү маселесин ошону кийин атайын өзүнчө маселе катары карап туруп турган бир чечим кабыл алабыз.